Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Аллах субханала ва таала жардам менен бүгүнкү күндөн баштап жаңы сабактарды баштайбыз. Биз буга чейин айткандай эле Аллах тааланын акысы тууралуу. Аллах тааланын бизден болгон акысы бар. Жана ушул тууралуу сабактарды бүгүнкү күндөн баштап Аллах тааланын жардамы менен баштайбыз. Аллахтан сурайбыз бизге ушул сабактарды баарыбызга бизге пайдалуу болгон болсун. Жана сабак бул эмнеге Аллахтын акысы деп айтып атабыз? Анткени мындай сөздү Аллахтын акысы дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айтып кеткен. Бухари жана Муслимде келген хадисте Муаз ибн Жабал аттуу сахаба ал айтат. Кунту радифан набий саллаллаху алейхи вассалам аля химар дейт. Мен бир күндөрдүн бир күнү пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам артына учкашып, эшикке учкашып алып кетип бараткан элем дейт. Факала ли ошондо мага Аллахтын элчиси айтты дейт. Я Муаз дейт. Эй Муаз дейт. Атадри ма хаккуллахи алал ибад ва ма хаккул ибади алаллах. Аллахтын адамдардан болгон акысы кайсы? Жана адамдардын Аллахтан болгон кандай акысы бар билесиңби дейт. Арсасыр кандай суроо да? Аллахтын адамдардан болгон акысы бар. Ошону билесиңби дейт. Жана адамдардын дагы Аллахтан болгон акысы дейт. Ушул кайсы билесиңби дейт. Дегенде Муаз айтат, культу дейт, мен айттым дейт, Аллаху ва расулуху алам. Аллах жана анын элчиси жакшыраак билет дейт. Мусулмандар эмне билсе билбейбиз дегенде мен деп атабыз, Аллах жакшыраак билет. Билбей Аллах билүүчү деп айтабыз, Мына бuyakta дагы ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тирүү кезинде ушинтип айтышты эле да. Эмне деп? Аллах жана анын элчиси жакшыраак билет депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтыш болгондон кийин азыр эмне деп айтабыз? Аллах жакшыраак билет депчи. Бул өзү окуя кандай болуп атат? Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эшекке минип кетип баратат. Өзү ал убактагы мамлекеттин, ошо мусулман мамлекетинин падышасы. Өзү алым, туурабы? Ошол убакта динди үйрөтүүчү. Кандай чоң мындай даражасы бар, Аллахтын элчиси адамдарга жөнөтүлгөн. Ошондой болсо дагы карасаңар жөнөкөйлүгү. Кандай жөнөкөй болгондо өзү эшек эле минип кетип баратат. Өзү мен эмнеге эшек минет элем? Жок, мага төбө бергиле, жабыш кандай деген эмес көрсөңөр. Эшек минип кетип баратат. Анысы ас келгенсип, эмне болду? Артына бирөөнү учкаштырып алып кетип баратат. Көрсөңөр, субханалла. Аллахтын элчиси кандай карасаңар, мына ушул хадисте көптөгөн мындай хадистерди угабыз, жөнөкөйлүгүн түшүнөбүз да. Жана ошентип сурап атат. Ошондо анан Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтат: Хаккуллахи алал ибад аябудуху ва ла юшрику бихи шай'a дейт. Аллахтын адамдардан болгон акысы алар ага сыйынгандыгы дейт. Жана ага эч нерсени шерик келтирбегендиги дейт. Көрсөңөр, Аллахтын акысы кандай экен? Качан адамдар Аллахтын өзүнө сыйынгандыгы. Жана ага эч нерсени шерик кошпогондугу дейт. Ва хаккул ибади алаллах алла ю'аззиба ма ла юшрику бихи шай'a дейт. Жана адамдардын Аллахтан болгон акысы эгерде кимде-ким Аллахка эч нерсени шерик келтирбесе, аларды азаптабагандыгы дейт. Арсас мына кандай гана чоң маанилер камтылган да. Буяктачы кандай гана чоң сүйүнүч. Ошондо мен айттым дейт, Муаз айтат. Культу я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, афала убаширун нас дейт. Мен адамдарга барып ушуну сүйүнчүрөйүнбү? Мына бул жакта дагы өтө маанилүү пайда бар бул сахабанын сөзүндө. Көрүсүңөр, сахабалардын жолу кандай болгон, ушундан да биз түшүнсөк болот да. Качан бул улуу сахаба Муаз ибн Жабал ушундай сүйүнүчтүү кабарды уккан соң, мусулмандар сүйүнтө турган нерсени уккан соң, дароо мусулмандарга барып ушул нерсени айтып аларды сүйүндүрөйүнбү деп Аллахтын элчисинен уруксат сурап атат. Көрүсүңөр, сахабалар өзүнүн бир туугандарын мусулмандарды сүйүнткөнгө булар шашылышкан. Сахабалардын жолу болгон да. Бүгүнкү күнү кээ бир адамдар бар, субханалла, кайра эле адамдарга кайгыга салган, капага салган ушундай нерселерди эле мусулмандарга айтып беришет да. Көрүсүңөрбү, биз кайра тескерисинче мусулмандарды сүйүнткөнгө шашылышыбыз керек. Ошондуктан мына бул жакта да Муаз ибн Жабал айтып атат. Ушуну барып адамдарга кабарлап айтайынбы дегенде эмне дейт? Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла тубашширхум фаяттакиру" дейт. Аларга айтпа дейт. Айтпа, аларга ошого эле таянып калышат деген да. Ошого эле таянып, болду биз деген ла иляха иллаллахты айтсак эле, Аллахтын өзүнө сыйынсак эле болду экен деп туруп башка ибадаттарды кылбай, башка арам нерселерден алыс болбой, ушинтип жүрүп, анан адам эмне бара кайра ошол эле кайра өзүнүн ла иляха иллаллахын бузуп алышы мүмкүн. Ошол коркунуч болгондуктан жок, муну айтпа деп ошол убакта эмне деген, буга тыюу салган. Анткени адамдар жаңыдан исламга келип аткан эле, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мага тыюу салганы менен айтпай койду. Айтып атпайбы? Көрсөңөр, кийин айтты. Бизге жетип атат да. Бизге жеткендиктен, кабар жеткендиктен, демек кийин айтты. Муаз деген илим жашырган болуп калбайын деп, кийин анан бул хадис жетпей албасын деп анан кийин жеткизген да. Адамдарга жеткизген. Бул сахих хадис Бухари жана Муслимде келет. Бул хадистен эң башкы мааниси эмнени түшүнөбүз? Эң башкысы мына Аллах тааланын акысы жөнүндө айтып атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Аллах тааланын акысы качан адамдар Аллахтын өзүнө сыйынганы дейт. Мына көрсөңөр, мына кандай маанилүү нерсе да. Демек Аллах тааланын акысы бар экен. Муну ар бир мусулман билиш керек да. Ар бир мен мусулманмын деген, мен Аллах таалага сыйынамын деген, Аллах тааланын мен пендеси, мен Аллах тааланын кулумун деп өзүн эсептеген адам, демек билиш керек. Аллах тааланын бизди жараткан, бизге рызкы берген, бизге өмүр берген, баардык нерсени башкарып турган аламдардын Роббисинин демек бизден болгон акысы бар.
Канча деген адамдар жүрөт. Өсүмдүктөрдүн акылары, бактарактардын акысы деп, жаныбарлардын акысы деп жүргөндөр бар. Ар кайсы нерсенин акыларын коргоп жүргөндөр бар. Ар кайсы нерсенин акылары жөнүндө айтып жүргөндөр бар туурабы? Биз мусулмандар Аллах Тааланын акысын коргоочулардан болушубуз керек да. Аллах Тааланын акысын жайылткандардан болушубуз керек. Жана Аллахтын акысы бар экен. Эми суроо, ушу Аллахтын акысы эмне? Бизден болгон Аллахтын кандай акысы бар? Биз жараткандан кийин эмне акысы бар? Кандай дейт? Мына пайгамбар саллаллаху алейхи өзү айтып атат. Айябудуху ва ла юшрику бихи шай'ан дейт. Аллахтын бизден болгон, баардыгыбыздан болгон пенделерден болгон акысы биз адамдар Аллахтын өзүнө сыйынгандыгыбыз дейт. Аллахтын өзүнө сыйынып, ага эч нерсени шерик келтирбегенибиз дейт. Бул Аллахтын акысы экен. Ошол демек кимде ким эгерде Аллахтын өзүнө гана сыйынып, жалгыз Аллахтын өзүнө ибадат кылып, баардык шариатта ибадат деген нерсенин баары тең ибадат деп эмне аталса ошонун баарысын бир Аллахтын өзүнө эле арнап, Аллахтан башка эч кимге арнабаган болсо, демек эмне экен? Ошол менен Аллахтын акысын аткарган болот. Мына ла иляха мааниси ушул. Аллахтын акысын аткарган болот. Мындан эле түшүнөбүз, мына бул сабактар эмне ушул жөнүндө сөз кылабыз. Кандай биз эмне кылсак, кандай гана Аллахтын өзүнө гана сыйынуучулардан болобуз. Сыйынуу деген эмне? Аллахтан башкага сыйынып калуу деген эмне? Бул ширк, билесиздер, ширк деген түшүнүк. Ошол ширктен кантип алыс болобуз? Кандай жолдор менен ширктен сактана алабыз? Ширктен кантип кайтарышыбыз керек? Мына ушулар тууралуу мына сабактарда. Анан арзаңыздар, бул хадисте эле кайра чоң бизге сүйүнүчтүү кабарды айтып атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Айтат, эмне дейт? Жана адамдардын дагы Аллахтан болгон акысы дейт. Адамдардын элесиздер, биздин дагы Аллахтан болгон акыбыз бар экен. Аллах Таала өзү милдеттендирип койгон экен өзүн. Аллах Тааланы эч ким мажбурлай албайт. Аллах Таалага эч ким бир нерсени милдет кыла албайт. Эч нерсе, эч ким Аллахка барып туруп акысын доолай албайт. Бир эле Аллах Таала өзү эле акысын бөлүп койбосо. Бир эле Аллах Таала өзүнө бир нерсени тыйып койбосо. Бул хадисте Аллах Таала өзүнө милдет кылган экен. Башка хадисте, ушундай сыяктуу хадис бар. Имам Муслимде келген хадисте, Абузардан келген хадисте Аллах субхана таала мынтип айтты дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Инни харрамту зулма аля нафси ва жаалтуху байнакум мухаррама фала тазаламу дейт. Мен чынында өзүмө зулумдукту арам кылдым дейт. Аллах Таала өзү айтып атат, мен өзүмө дейт, зулумдукту арам кылып койдум дейт. Аллах Таалага бирөө тыйып сала алабы? Бир нерсени арам кыла алабы? Бир эле өзүнөн башка. Өзүнүн адилеттүүлүгү менен, өзүнүн болгон ошо мейримдүүлүгү менен, ырайымдуулугу менен эмне кылат? Бир нерсени өзүнө арам кылып коюшу мүмкүн. Эмне дейт? Мен өзүмө зулумдукту арам кылдым дейт. Демек Аллах эч качан зулумдук кылбайт. Эч кимге зулумдук кылбайт. Аллах Таала Кур'ан айтканда, инналлаха ла язлиму мисқала зарра дейт. Аллах чынында кыпындай дагы зулумдук кылбайт дейт. Жана силердин ортоңордо дагы, силердин араңарда дагы аны арам кылдым, ошондон бири-бириңерге зулумдук кылбагыла дейт. Бул дөрүс эмес. Аллах Таала өзүнө бир нерсени арам кылып коюшу мүмкүн экен. Ошондой эле бир нерсени өзүнө милдет кылып коюшу мүмкүн. Бизге айтып көрсөтөр, пенделерине өзүнүн милдет акысын бөлүп берип атат. Мына өзүнүн элчиси аркылуу жеткирип алат бизге. Эмне дейт? Адамдардын Аллахтан болгон акысы бар экен. Биздин элестетсеңер, субханалла, Аллахтан болгон акыбыз бар экен. Кандай дейт? Алла юаззиба ман ла юшрику бихи шай'ан дейт. Аллахка ким эч нерсени шерик келтирбесе, аларды азаптабосу дейт. Аларды азаптабагандыгы. Кандай чоң фазилет, кандай чоң артыкчылык, кандай чоң жетишкендик. Кандай чоң Аллах Тааланын бизге болгон неаматы, жакшылыгы. Эгерде биз Аллах Таалага эч нерсени шерик келтирбесек, Аллах Тааланын өзүнө гана сыйынып жүргөн болсок, биз Аллахтан акыбызды сурай алат экенбиз. Кандай ак экен ал эмне? Аллах Таала бизди азаптаба деп. Мына бул тууралуу дагы Аллах Таала момундардын дуаларынан деп айткан сөз бар. Али Имранда айтат: Роббана иннана аманна фагфир лана зунубана ва кина азабаннар деген сөз бар. О Роббибиз дейт, биз чынында сага ыйман келтирдик. Биздин күнөөлөрүбүздү кечир жана тозок азабынан сакта деп. Биз ыйман келтирдик, ошондуктан бизди кечир жана биздин тозок азабынан сакта дейт. Ошондой эле биз дагы ошондой кыла алабыз. Мына Аллах Таала биз ла иляха иллаллах карманып жүрөбүз. Сенин акыңды аткарып жүрөбүз. Сен өзүңө эле сыйынып жүрөбүз, сенден башка эч кимге сыйынбайбыз. Ошондуктан бизди азабыңан сакта деп кайрылсак болот экен. Бизге убадалаган акыңды Аллах Таала бизге бер деп. Али Имранда айтканда кайра дуа момундардын дуаларынан айт: Роббана ва атина ма ва'тана аля русулик деп. Роббибиз, сен өзүң элчилериң аркылуу бизге убада кылган нерсеңди бер деп сурасак болот да. Көрсөңөр, Аллах Таала эмне момундардын дуаларын айтат. Өзүңдүн элчилери аркылуу бизге убада кылган нерсеңди бер деп бизге. Буякта эмне экен? Ла иляха иллаллахты кармана турган болсок, Аллахтын акысын аткарсак, убадасы айтпады мына убада деп. Эмне дейт? Аллах Таала бизди азаптабайт. Сабактарыбыз демек ушул тууралуу. Кантип биз Аллахтын акысын аткаруучулардан боло алабыз? Кантип Аллах Тааланын акысын бузуп коюшу мүмкүн адам? Кантип ошол нерседен сак болушубуз керек?
эмне жалпысынан мына ушул сабактар ушул тууралуу ушул эгерде Аллахтын акысын аткаруучулардан болсок, биз иншалла мына ушул хадисте айтылган убадага жетүүгө үмүт кылабыз да. Ушу үмүт кылсак болот да. Мына ушул тууралуу Аллах тааланын жардамы менен сабактарды баштайбыз иншалла.